Кыргыз тили 2-класс мугалим Сапаркулова Чынара Жакыпбековна. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн 2-класс кыргыз тили баштайбыз балдар. Сабактын темасы менен таанышабыз. Биринчи сабактын темасынан мурда баарыңарга жагымдуу маанай каалайм дагы. Жагымдуу маанай бири-бирибизге тартуулоо менен сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы сүйлөмдүн ээси балдар. Өткөн сабакта биз сөздөрдөн сүйлөм кураганды үйрөнгөнбүз. Бир нече сөздөрдү маанисине ылайыкташтырып койсок, сүйлөм түзгөн болчук. Анан сүйлөмдөрдү ошону менен бирге эле сүйлөмдөрдү айтылыш максатына карай жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илеттүү сүйлөм кылып бөлгөнбүз. Жана алардын баардыгын көнүк иштерин иштегенбиз, тексттен тапканбыз, сүрөттөр аркылуу сүйлөмдөрдү түзгөнбүз. Ал эми бүгүн болсо биз сүйлөмдөрдүн негизинен эле баш жана айкындоочу мүчө болуп бөлүнөрүн билебиз, үйрөнөбүз. Анан баш мүчөлөр бул сүйлөмдүн ээси жана баяндоочу экендигин дагы үйрөнөбүз бара-бара. Анан бүгүн биздин темабыз сүйлөмдүн ээси болот. Анан биз сабактын максатына көңүл бургула балдар. Бүгүнкү сабактын максатында биз биринчи сүйлөмдүн ээси жөнүндө маалымат алабыз. Канткенде биз сүйлөмдүн ичинен сүйлөмдүн ээсин кантип таба алабыз? Ушул жөнүндө сөз болот балдар. Сөзсүз түрдө сүйлөмдүн ээсин табыш үчүн сүйлөмдүн ээсине биз суроо бергенди билишибиз керек. Андан кийин тамактануу адеби тексти менен таанышабыз. Тамактануу адебин үйрөнөбүз. Тексттен сүйлөмдүн ээсин таба алабыз. Тексттин мазмунун талдоо жүргүзө алабыз. Мына бүгүнкү сабактын максаттары ушулар болот. Сүйлөмдүн ээси деп биз эмнени айтат экенбиз? Көңүл бургула балдар. Сүйлөмдөгү негизги ойду билдирип турган жана ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроолорго жооп берген сөздөр сүйлөмдүн ээси болот. Сүйлөмдүн ээсинин асты бир түз сызык менен сызылат. Карагыла. Сүйлөмдөгү негизги ойду билдирип деп атат. Сүйлөмдө негизги ойду ээлеп туруп, анан ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроолорго жооп берген сөздөр сүйлөмдүн ээси болуп эсептелинет балдар. Анан кийин силер дагы биле турган нерсе, иштептериңерге жазып жатканда сүйлөмдүн ээсине суроо берүү менен сүйлөмдүн ээсин тапкандан кийин сөзсүз түрдө сүйлөмдүн ээсинин асты бир түз сызык менен сызылаарын билишиңер керек балдар. Эгерде түшүнсөңөр, эгерде сүйлөмдүн ээсин иштептерге жазып алам десеңер, иштептерге жазып отурсаңар болот. Сүйлөмдүн ээсин табыш үчүн ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроону берет экенбиз. Эми карагыла. Ким? Мынакей бул жерде турат. Ким деген суроо берип атат. Сүрөткө көңүл бургула. Мына биз сүрөттөн эже, сиңди деп айтып койсок болот. Эки адамды көрүп атабыз. Эми ушул жерден биз сүйлөмдү мен силерге дайын эле берип атам балдар. Ушул жерден силер өзүңөр эми алдында сызып койдум. Эгерде эрежени жакшылап азыр сүйлөмдүн ээси жөнүндө түшүнүк алганда жакшылап түшүнгөн болсоңор, анда силер бат эле табасыңар деп ойлойм. Ким деген суроо коюлат дагы, мына эми суроого сүйлөмгө көңүл бурушуңар керек. Айнагүл апасынын туулган күнүнө белек берди. Сүйлөм айтылыш максатына карай балдар жай сүйлөм болду. Жай сүйлөмдүн аягына дайыма силер билесиңер, чекит коебуз. Эми ким? Бул жактан эгерде мындай келе турган болсо, ким? Айнагүл. Айнагүл апасынын туулган күнүнө белек берди. Бул жерде сүйлөмдүн ээси Айнагүл. Ал эмне менен сызылды? Бир сызык менен сызылды балдар. Андан кийин карагыла, эмне? Мынакей. Бул жерде сүйлөмдүн ээси да бар, ким, эмне. Ким, мисалы Айнагүл десек болот, же болбосо ким, кыз. Бул жерден биз эмне деген суроону бергибиз келди. Карагыла, Айнагүлдүн колунан бал муздак ээрип түштү. Эмне ээрип түштү? Бал муздак. Көңүл бургула, эмне? Бал муздак. Түшүнүктүү болду болуш керек деп ойлойм силерге. Дагы негизи силерде өзүңөр дагы эгер кааласаңар, эмне кылсаңар болот балдар. Сүйлөм түзүп отурсаңар болот. Бул жерде
көптүк түрдө лар мүчөсүн алдык да, ал кимдер деген суроо берип атабыз. Кимдер? Балдар бүгүн ысык көлгө барып ойношту. Карагыла. Балдар бүгүн ысык көлгө барып ойношту. Кимдер? Балдар. Так, анан ары кеттик балдар. Эмнелер? Биз эмнелерди көрүп, сүрөттөн эмнелерди көрүп жатабыз балдар? Эмнелерди көрүп атабыз? Эгерде бир топту көрсөк, эмне деген суроо берет элек дагы, эмне топ демекпиз. Биз бул жерде топтун бир нече түрүн көргөндүктөн, жана көп топту көрүп тургандыктан биз эмнелер деген суроо беребиз балдар. Буну сөз түрдө силер билишиңер керек. Эмне топ, эмнелер топтор, көптүк түрдө топтор деп айтабыз. Эмнеге көңүл бургула балдар? Сүйлөмгө. Шаардагы дүкөндө көп деген топтор бар экен. Сүйлөмдүн ээсин карагыла балдар. Эмнелер? Топтор. Иштептериңерге жазып отурсаңар да болот. Сөз түрдө бул силерге керектиет. Анткени үй тапшырма аткарып жатканда же өз алдыңарча сүйлөм түзгөндө жардамга келет булар. Андан кийин эми балдар тамактануу адеби жөнүндө сүйлөшөбүз. Негизи эле ар бирибиз үйгө келгенде үйдө тамактануу адебин билишибиз керек бул сөз түрдө. Сүрөттү карап көрсөңөр, сүрөттөн биз эң биринчи эле бул баланы көрүп атабыз, эмели бул Асан деп коелу. Эң биринчи эле тамактануудан мурда Асан эмне кылып жатат? Эмне кылып жатат? Сууну көрүп атабыз, бул суу деген бул көп нерсени тазалайт, кирди кетирет. Эми карагыла, эң биринчи колду таза жууп, анан тамакка отуруу керек. Ошондо бул жерде сүрөттө Асан туура кылып жатабы балдар? Эң биринчи тамактануудан мурда биз эмне кылышыбыз керек экен? Үйдө болобузбу, эшикте ойноп жүрөбүзбү, же эч нерсени кармабасак деле сөз түрдө эң биринчи тамактануунун алдынан мурда эмне кылышыбыз керек экен биз? Колду тазалап жуушубуз керек экен. Эми экинчи сүрөттөн карап көргүлө. Экинчи сүрөттө эмне деп турат? Экинчи сүрөттө биз деген эмнени көрүп атабыз? Экинчи сүрөттө баланын тамак ичип жатканын көрүп атабыз. Карагыла. Эми карагыла. Кыргыз элинин өзгөчө сапаттарынын бири кичүүлөр, улуулардан мурун тамакка кол салган эмес. Тамак жеп жатканда башкаларга жолтоо болбош керек. Эгер суюк тамак болсо, аны шорулдатпай ичүү керек. Кыргыз элинин карагыла, кыргыз элинин өзгөчөлүк сапаттар бул жерде биз бул жерде тарбиялык мааниси да бар. Тарбиялык маанисин карагыла бул жерде. Бул жерде сапаттар жөнүндө айтып атат. Кыргыз элин негизи эле билесиңер бар, меймандос болот, кыргыз эли. Андан тышкары дагы биз эмне кылбашыбыз керек? Кичүүлөр эч убакта улуулар тамакка отура электе биз тамакка отурбашыбыз керек экен. Тамак жеп жатканда башкаларга жолтоо болбош керек. Ошондо биз көп сүйлөшүбүз керек экен. Көрүп атасыңар балдар? Эми карагыла. Кийинки сүрөттү карап көргүлө. Бул жерде да тамактануу адеби жөнүндө сүрөт кетип атат балдар. Тамактануу адебинде карагыла. Атасы, апасы, баласы, кызы. Тамактануу адебин бул жерден биз эмнени байкадык? Оозго тамак салып сүйлөө же күлүү маданиятсыздык. Тамакты да өз өлчөмү менен, өз убагында жеш керек. Ашыкча жесең, ден соолукка зыян. Өтө шашып же туруп жеген тамак аш болбойт. Карагыла, тамактануу адебинде дагы бир сонун өзгөчөлүктөрдү айтып атат бизге балдар. Оозго тамак салып сүйлөө же күлүү бул маданиятсыздык экен балдар. Тамакты да өз өлчөмү менен, өз убагында жеш керек. Ашыкча жесең, ден соолукка зыян. Өтө шашып же туруп жеген тамак аш
болбойт дейт балдар. Жакшылап карадыңар, көңүл бурдуңар. Эми анан кийинки сүрөттүккө көңүл бурсаңар, анан кийинки сүрөттө бул жерде карагыла. Биз кыргыздарда тамак ичкенден кийин сөзсүз түрдө бата кылабыз, алакандары жайылып турат. Мынакей бул жерде тамак ичип бүтүштү. Тамактанып бүткөн соң дасторконго бата тилеп тургандан кийин колду жууш керек. Биз кээ биринде эгерде эртерээк тамак ичип койсок, биз эмне кылабыз? Туруп кетебиз, а негизи тамак ичип бүткөндөн кийин отуруп толук бата кылынгандан кийин гана турушубуз керек экен балдар. Көңүл бургула, булардын баардыгы силерге керектүү нерсе. Тамактанып бүткөн соң дасторконго бата тилеп тургандан кийин колду жууш керек. Демек балдар, тамак ичердин алдында дагы колду жууйт экенбиз, тамак ичип бүткөндөн кийин дагы колду жууйт экенбиз. Эми сүрөттөгү тамактардын кантип жеп ичүү керек? Сүрөттөгү тамактарды кантип жеп ичүү керек? Биринчи сүрөттөргө көңүл бурайык балдар. Сүрөттөрдө биз эмнени көрүп турабыз? Биринчи чын кружкадагы чайды көрүп атабыз. Табакта эмне салынган? Тамак салынган. Бул жемиштин түрү арбуз. Бул жерде эмеси шире, соктун ширеси турат. Анан дагы бул жерде коюу тамак, анан суюу тамак берип жатат. Эми балдар, силерге суроо кетти. Сүрөттөгү тамактарды кантип жеп ичүү керек деген сөздү карап көргүлө. Сүрөттөгү тамактарды биз кантип жеп ичсек болот экен? Сүрөттөгү тамактарды кантип жеп ичүү керек? Биринчи, буну биз ысыкты чорулдатпай ичишибиз керек. Муздаган чаа кичине ысыгы кайтканча күтө турганыбыз соң. Буну биз эмне менен жейбиз? Кашык менен жейбиз. Буну дагы эмне өз эмнеси тартиби менен жегенибиз дурус балдар. Эми биз азыр тамактануу адеби боюнча сүйлөштүк балдар. Тамактануу адебин дагы бир жолу силерге артка кайрылып атам силерге. Биз сүйлөмдүн ээсин таппадыкпы? Эми тамактануу адебинде бул жерде дагы сүйлөмдүн ээси болуп калышы мүмкүнбү? Эми карагыла, эң биринчи колду таза жууп, анан тамакка отуруу керек. Карап көрсөңөр, бул жерде бул бала ким? Асан сүйлөмдүн эмнеси? Ээси болот. Көрдүңөрбү? Сүйлөмдөгү негизги ой ким экен? Асан экен балдар. Көңүл бурдуңарбы? Так, андан кийин бул жерде дагы карагыла. Бул жерде да эмне? Тамак. Карагыла, эмне? Тамак. Бул сүйлөмдүн бул жерде ээси. Бул жерде да эмне? Тамак. Сүйлөмдүн ээси болот. Ким? Асан. Бул сүйлөмдүн ээси. Тамак дегенге биз эмне деген суроо берип атабыз. Ким деген суроону Асанга берип атабыз. Негизи эле кыргыз тилинде, силер эсиңерге тутуп алышыңар керек, кыргыз тилинде адамдарга гана ким деген суроо беребиз. Ал эми калган мал жандарга, тирүү жандыктарга адамдан башка эмне деген суроо беребиз. Бул силердин эсиңерде болуш керек балдар. Андан кийин бул жерде карагыла, бул жерде сүрөткө сүйлөмдүн ээсин табыш үчүн сүйлөмдүн ээси барбы бул жерде балдар? Азаматсыңар, сүйлөмдүн ээси бар бул жерде. Сүйлөмдүн ээси кимдер? Көптүк түрдө айтып атабыз. Эгерде биз бул жалгыз эле бул апаны көрсөк, биз ким деген сүрөт бермекпиз. Бул жерде атасы, апасы, кызы, баласы отургандыктан кимдер? Үй бүлөлөр деген жоопту ала алабыз. Бул жерде да сүрөттө сүйлөмдүн ээси бар экен. Эми бул жакты карагыла, бул жакта да сүрөттүн ээси болушу мүмкүнбү же болбойбу? Тамактанып бүткөн соң дасторконго бата тилеп тургандан кийин колду жууш керек. Бул жерде сүйлөмдүн ээси жок, бирок үй бүлө кимдер? Үй бүлө ким? Апасы, ким? Атасы, ким?
кызы, ким баласына. Булар дагы эмне болот экен, өз-өзүнчө ала турган болсок, сүйлөмдүн ээси боло алат экен. Эми буларды карагыла балдар. Булар сүйлөмдүн ээси боло алабы? Эмне? Дарбыз. Эмне? Тамак. Эмне? Шире. Эмне? Чай. Эмне? Сорпо. Булардын баардыгы эмне болот экен? Сүйлөмдүн ээси боло алат экен. Эгерде көптүк түрдө бере турган болсок, биз эмнелерди көрүп турабыз? Эмнени көрүп турабыз? Тамакты деп дагы көптүк түрдө бар дагы сүйлөмдүн ээси боло алат экен. Ошондо сүйлөмдүн ээси негизи эле сүйлөмдөгү негизги ойду ээлеп турат деп айткан жаңылышпайбыз, айтсак балдар. Эми бизде азыр текстке көңүл бурабыз. Текст угуу менен тексттин ичинен эмнени тапканга аракет кылабыз? Сүйлөмдүн ээсин тапканга аракет кылабыз. Азыр бизде жаз мезгили балдар. Мен силерге жаз мезгили жөнүндө текст окуп беремин. Анан өзүңөр дагы иштептериңерге эгерде сүйлөмдүн ээси бар болсо байкап отурсаңар болот. Жаз мезгили. Жаз мезгили бул баары кыш мезгилинен чарчап күткөн жыл мезгили. Жаз мезгилин көптөн күттүргөн мезгил деп көп аташат. Жаздын алгачкы белгилери кыш мезгилинин февраль айында эле билине баштаган учурлар болот. Күн кичине эле катуураак тийсе, салаңдап тоңгон муздар ээрип баштайт. Тамчылар шаңдуу үн чыгарып, жаз мезгили жакындап келе жаткандыгын эске салат. Мындай көрүнүштөн соң ызгаар болуусу, кар жаашы мүмкүн, бирок жакынкы арада жаз мезгили келип, өзүнүн жылуулугун тартуулап, кубантаарын баары түшүнөт. Күн асманда узак убакытта кармалып, асман жаркырап коюу көк түскө бөлөнөт. Баардык жерде кар эрип, булактар агып баштайт. Жер дагы эле муздак, ным, тыкыр, кардын калыңдыктарынын арасынан эң алгачкы гүлдү көрүүгө болот. Ал бай чечекей деп аталат. Токойдо жандануу башталып, айбанаттар кышкы уйкудан ойгонушат. Келгин куштар учуп келет. Үйгө ишеничтүү үй керек болгондуктан баардыгы жайлуу үй салуу, ийин казуу менен алек болушат. Токойдо жандануу башталып, айбанаттар кышкы уйкудан ойгонушат. Келгин куштар учуп келишет. Тукум улоого ишеничтүү үй керек болгондуктан баардыгы жайлуу үй салуу, ийин казуу менен алектенет. Жаз мезгилинин келиши жаратылыштын ойгонуусу, активдүү жашоонун башаты. Бүчүр байлап, жарылып жашыл түстөгү назик жалбыракчалар пайда болот. Андан соң алар өтө тез өсөт. Бир жума ичинде бак дарактардын жазгы шамалга назик шуулдаган жалбырактар менен капталат. Баардык жерде жашоо байкалат. Көпчүлүктүн ою боюнча жаз мезгили эң таң калыштуу жыл мезгили. Жаздын келүүсү тез жүргөндүктөн жаратылыштагы өзгөрүүлөр көз алдыбызда жүрөт. Жаздын ар бир күнү эң жылуу жана сүйүктүү жыл мезгили. Жайды жакындатат. Жаздын келиши жаңы таң калыштуу, кубанычтуу бир нерсе келген сезимин тартуулайт. Андыктан баардык адамдар мезгилдин келишине сүйүнүшөт. Биз жаз мезгили жөнүндө балдар окудук. Эмнени текстти азыр жаз мезгилинде кандай өзгөчөлүктөр болуп аткандыгы, эмне болуп жаткандыгын көрдүңөр деп ойлойм. Эми жаз мезгилинин сүйлөмдүн ээсин карап көргүлө. Эмне кыш, эмне жаз, эмне февраль, кыш. Көрдүңөр, сүйлөмдө, текстте сүйлөмдүн эмнеси, эмне күн, эмнеси көп экен? Сүйлөмдүн ээси аялгандай эле көп экен. Эми суроолорго көңүл бурабыз. Жаз мезгили канча айдан турат балдар? Жаз мезгилин баарыбыз эле билебиз болушубуз керек. Жаз мезгили 3 айдан турат балдар. Булар март, апрель, май. Жаз мезгилинин өзгөчөлүгү эмнеде экен? Жаз мезгилинин өзгөчөлүгү бул күндүн бат-бат өзгөрүп, алмашып турушу деп ойлойбуз балдар. Эгерде башкача оюңар болсо, башкача дагы берсеңер болот. Сага жаз мезгили жагабы? Ар бирибиз өз оюбузду иштептерге жазсак болот. Мага жаз мезгили жакпайт, мага жай мезгили жагат, мага жаз мезгили жагат. Эмне себептен жагатына ушулардын баардыгын эмне кылабыз? Иштептерге жазабыз балдар. Андан тышкары
биздин убакыт келип жетти балдар. Мен үйгө тапшырма бергенге аракет кылайын силерге. Үйгө тапшырма сүйлөмдүн ээсин качтырып сүйлөм түзөбүз. Силер билдиңер, сүйлөмдүн ээсин, сүйлөмдөн табыш үчүн биз деген ким эмне, кимдер эмнелер деген суроолорду беребиз. Сүйлөмдүн негизги сүйлөмдөгү негизги ойду ээлейт, сүйлөмдүн ээси элейт. Анан алдын бир түз сызык менен сызабыз балдар. Саламаттагыла, ушу менен сабагыбыз бүттү. Эмки көрүшкөнгө чейин сак саламатта болгула балдар.